Акчиодон Уш базарына караштуу Жалаңчы кыштак алкым корпорациясынын тургуну Бүркүт көндүрүүчү мурагер Курмаш Кутман уулу боломун. Көндүрүп Бүркүт менен алып урушкалы ата бабам. Мен 7-чи урпак экенмин. Мен Бүркүт менен биргелеш болголу 1971 жылдан баштап ушу өз алдыма Бүркүт көндүрүп Бүркүт менен биргелеш болдум. Ошондой болгондо кыргыз улуту тоо таштуу райондордо жашаган экен. Чарбачылык менен шогулданган экен. Чарбачылык менен алып урушкан экен. А кезде намуратчылык, кембагалчылык экен. Ошо мезгилдерде Бүркүткө алдырган илбесиндердин этинен жеп, кийим-кечектеринен кийим-кечек кылып кийип, терилеринен тоон, шым, баштарына тебете катарлуу ушундай ошону менен турмушун камдаган экен. Тарыхта, көөнө тарыхта. Анан ошондон уланып олтуруп, атадан балага, баладан небереге, небереден чөбүрөгө келип отуруп, азыр та бүгүнкү күндө бизге келип отурат. Уя Бүркүттү алып келгенден кийин муну ээн жерге коебуз. Анткени ал уядан кичигинен киши менен биргелеш болгондук үчүн колдон эт берсек кишини аладыган болуп калат. Ошол үчүн Уя Бүркүткө чырга менен эт беребиз. Чырга аркалуу эт берип тоюнтуп, таза чыргачы болгондон кийин анан кайра таптап туруп анан жаңга учурабыз. Бул Бүркүт мени менен биргелеш болголу 4 жыл болду быйыл. Маданий фаалиеттерде, оюн сооктордо ошо биргелеш болуп көтөрүп жүрүп атамын. Чыргага учурабыз. Мындай бакма коёндорго учурабыз. 7-чи балам ушу да эми. 7-чи балам ушу балдарымдай көрөм да эми муну ушундай. Мээрибиз Бүркүткө карата менин мээрим, мага карата Бүркүттүн мээри ушундай өтүшүп кеткен да. Жаныберим, курсагың ачты го. Курсагың ачып арык болуп да кеттиң эми. Суукта. Кел. Эт жегисейин. Нормально эле болду. Өлбөгүдөй. Күнүмдүк. Тоюшуна берсек 2 кило этке, 1,5 кило этке тоет. Эми биз азыр жактайбыз жакшы. Ошол үчүн биз азыр бүтүн жабайы хайванаттарды коргойбуз. Азыр факат maddi эмес, манавий жааттан ошо Бүркүттү багып, коргоп эле келатабыз. Учарын, тетиги майда жүндөрүн жакшы жаңыртып туруп анан 5 жыл болот, ошо 5 жылда коюп берем абам экиндигине. Эми ошо коюп бергенден кийин менин эсиятым бу мени менен 5 жыл биргелеш болгондон кийин бу жаан-чачында, шамал бороондо ач калып атабы, курсагы тоюп атабы, же шамал жаанда калып үшүп ачка жүреби деген бир чоң бир эсиятым болот да мында кайгыланам. Мындан ошо көңүлүм тынбайт да. Эмне болуп атат экен ошо ачка жүреби? Же бир жем таап жеп жүреби? Кандай болуп атат деген бир эсиятта болом.